Бизде көбүнчө мисалы алды сатты ошол нерсеге деле аны башкача бизде ушуну кайра иштетип бир нерсе кылганга аракет кылып көрүш керек экен да, как кылып көрүш керек, пастила кылып көрсүн. Мисалы айттым го, биз жөнөкөй эле уксус кылып көрдүк, элдерге жакты да, атайын ушул уксуздан ичип көрөлү деп келишет. Бизде өзү общий чыгарганыбыз бир жылда 10 литр эле кылганбыз ошол жылы. Бирок ошол кызыктуу экен. Анан адам бир нерсе менен катуу иштей берсе, мисалы жүзүмдөн көпчүлүк ойлойт да, мөмөсүн эле сатасың деп. 7 кызматыбыз бар экен. Жүзүмдөн 7 түрдүү киреше алса болот. Жүзүм дарагынан эле санап берейин, 7 түрдүү. Биринчиси мөмөсү, экинчиси бул даяр ушул көчөтү сатсаң, калемчесин да сатасың. Кыркып тамыры жок калемчесин деле алып сайса өсөт да, калемчесин да сатса болот. 4 уксус кылса болот, жүзүм сирке кылып. 5 жүзүмдүн жалбырагынан билесиз, тамак жасайт. Эми бизде көп көнгөнбүз, бирок түрктөр сонун жейт. Бизде да кылса болот да. То есть ошондон бизде жалбатты бир жолу видео чыгарам, баары сатылып кетет. 5 алтынчысы кызматыбыз. Ошол жүзүм билген үчүн демек сен күчтүүсүң да, биздикин да кылып бер дейт да. Анан 7-си бул уже жүзүмүн сатпай эле кыла турган бизнес. Мисалы бай туристтер келип калчу болуп, заказ кылып калышат да, бизде 10 турист барат. Мисалы 700 сомдон демек 7000 сом болду. Аш кылып беребиз. Жүзүмдү бирөөсүндө тийбейт, бирок көйлөккө жүзүмдүн астында жок, жүзүмдүн астында. Мөмөсү жок болсо интересно, ошон үчүн ушул жерде атайын албайбыз да. Анан жанагындай кинолордо болот го, айрыкча өзбек фильмдерде баягындай бирдеке асып коюп, ороп коюп, жана чымын-чиркейлер тийбесин деп. Ошондой да, бизде ошо менен тосуп коебуз. Болду, ал ачып турат, жүзүмдүн астында отуруп, необычный обед на фазенде под виноградным саду десес, ох, давай попробуем депчи. Ал жерге бөдөнөнү коюп койсоң, ой, пик кылып ошондой нерсе болду да. Мен эсептесем ушунча нерсе кылсак болду. Еще кошумча ушул кылып атканыңды көрсөтүп, блог кылып 600 миңге жетсек болот экен. жүзүмдөн эле туугандар.